Бишкек шаардык мэриясы каланы көрктөндүрүү боюнча жарыяланган сынактардын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Анда эң жакшы кароо сынагын Жалтауын ишканасы утту. Анын жетекчиси Жамал Абдраимованын айтымында Жал кичи районунда 18 кабат үйдүн короосу талаптагыдай уюштурулган. Садовники, техники, сантехники, уборщицы. Өзүңүздөр көргөндөй биздин корообуз жашылдандырылган жана таза. Буга баардык аракетибизди жумшоодобуз. Ушул жылы мэрия тарабынан сынак уюштурулуп, бизге катышууга сунуш түшкөн. Анда биринчи орунду алдык. Ага кызматкерлерибиздин эмгек аркасында жеттик. Алдыда дагы өзгөрүүлөр менен көптөгөн жеңиштерге жетебиз. Сынактардын негизги максаты жарандарды жана уюмдарды жагымдуу чөйрөнү түзүүгө тартуу, шаардыктардын демилгелерин колдоо, санитардык тазалоо, көрктөндүрүү жана тийиштүү деңгээлде шаарды өнүктүрүү. Biz жоон негизинде ушу жарыя кылдык. Жарыянын негизинде ушул биздин квартальный комитеттер, МТУлар, жанагындай ар бир үйдүн өзүнүн эмелери бар, башкармалыгы. Ошолор конкурска катышты. Биринчи этап бул жанагы ар бир көп кабаттуу үйлөрдүн жеңүүчүлөрүн аныктадык. Анан кийин ушул кварталдарды аныктадык. Анан болсо ушул МТУ улардын эмелерин бул жака заявка берерде критерийлер бар болчу. Кандай критерийлер менен катыша алат? Ошонун негизинде алар катышып, өздөрүнүн комиссия карап чыгып 3-4 отурум болду. Ошондой эле эң жакшы квартал сынагын Ак Өргөй конушунун 52 кварталы жеңип алды. Эң жакшы муниципалдык аймактык башкармалыгы деп мэриянын 9-чу башкармалыгы табылган. Ал эми эң жакшы муниципалдык администрация деп 1-Май району болду. Биринчиден дагы ыраазычылык билдирем. Ушундай биздин жасап аткан иш-чараларыбызга кайдыгер карабай стимул бергендиги бизди күчтөндүрүп, мындан аркы дагы бир иш-чараларды уюштурууга, иштөөгө бизге аябай күч берди деп ойлоймун. Терең ыраазычылык билдирем мэрге жана ошол уюштуруу комитетинин комиссияларга реальный бая чечим чыгарып караган биздин Ленин районунун акими Русланбек Таштанбековичке, МАП 3-нүн жетекчиси Нурбек Төлөновичке ушул жалпы өзүмдүн атымдан, элимдин атынан ыраазычылык билдирем. Аталган сынак 2022 жылдын башында жарыяланган. Ага катышуу үчүн 91 табыштама түшкөн. Сынактын жалпы байгелик фонду 960 000 сомду түзгөн. Иният Эргешева, Айзат Сапанова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.